Интернет желесіндегі сайттардан алынған маалыматтар менен тааныштырып, сайтқа саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбек уулу айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу дагы түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Сыймык Жапикеев мындан 11 күн мурда ага генерал-майор наамы ыйгарылганын жарыялаган эле. Ал өзүнө бул жогорку наамды ыйгаруу тууралуу президенттин жарлыгы 4-март эле чыкканын социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирген болчу. Бирок андан бери дээрлик 20 күн өткөнүнө карабай бул маалымат расмий расталбай келет. Сереп медиа маалымат агенттиги президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнө кайрылганда Сыймык Жапикеевке генерал-майор наамы ыйгарылып же ыйгарылбаганы тууралуу маалымат жоктугун билдиришти. Генерал-майор деген наам берилгени тууралуу мага эч кандай маалымат келген жок. Аны ким айтканын билбейм. Өзү олтуруп алып сүйлөй берет экен. Бизден өткөн жок. Мен ал наам кандай негизде берилерин жетекчиликтен сурап көрдүм эле. Кол башчы кимге качан беришти өзү чечет экен. Бул тууралуу маалыматты ким билерин да билбейм, деди Галина Байтерек. Сыймык Жапикеевдин өзүнө бул боюнча байланышууга азырынча мүмкүн болбой жатат. Депутат Айсулуу Мамашева бул сенин тагдырың ал менен жараш деген сөз үчүн Ички иштер министрлигинин орун басары Мирлан Каниметовду каттуу какты. Жогорку кеңештин жыйынында каралган маселеде айтылды. Я вот хотела бы задать вопрос к МВД. Так как вы чаще всего сталкиваетесь, как раз-таки это ваша работа, вы сталкиваетесь с правонарушениями, какие пути все-таки вот внедрения профилактики вы видите, особенно в отношении семейного насилия, насилия над детьми? Ведь у вас такой огромный опыт за плечами, никто, как вы, не знает эту проблему, никто не знает, как ее решать. У вас есть какие-то предложения в части вот именно эффективности профилактики? Айсулу Турзбековна, вы правильный вопрос подняли. Мы предусматриваем работу совместно всеми госорганами. Совместная работа даст свои результаты по профилактике правонарушений. Какие-то у вас определенные предложения есть? Потому что буквально недавно я обращалась к вам, когда женщина, которая была подвергнута семейному насилию, не получила никакой помощи от участкового и была вынуждена искать помощи на стороне. Так как у нее нету, к сожалению, в семье мужчин, она вынуждена была обратиться в милицию, но и там не получила никакой помощи. Я обратилась, чтобы выписали охранный ордер. И, к сожалению, без такого вмешательства эта система уже не работает. Понимаете? И это очень обидно, это очень прискорбно, потому что на самом деле вы должны защищать наших граждан. А получается, что участковый просто сказал, что ну, это твоя судьба, смирись с ней. Вы же понимаете, что это для участкового не ответ в случае факта семейного насилия. Мыйзамсыз байыган деп айыпталып камакка алынган жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев коюлган күнөөлөрдү моюндап мамлекетке келтирилген 114 миллион сом зыяндын 70 миллион сомун төлөп берди. Калган 44 миллион сомду 3 айдын ичинде төлөп берүүгө милдеттенме алды. Муну менен ал эч жакка чыкпоого милдеттендирилип, абактан чыгарылды. Мынтип уурдап, кымырып, мамлекеттин бюджетине зыян келтирип, коррупцияга малынгандардын кармалып, камалып, кустурулуп жатканы жакшы көрүнүш. Бирок ошол эле мезгилде укуктук жактан алганда бул канчалык туура жаза деген суроо пайда болбой койбойт. Мындай көрүнүш уурдай берейин, коррупциялык иштерди кыла берейин, кармалсам кайтарып берем. Болбосо уурдагандар өзүмдө калат дегендей өнөкөткө айланбайбы? Андай болбойт дегенге эч кандай кепилдик жок. Анын үстүнө бул нерсени тиешелүү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен да бекитип коюшту. Уурунун орду түрмөдө деген принциптер иштебей калабы? Бул коррупция менен күрөшүүгө оң таасир этпей эле, тескерисинче андан бетер күчөтпөйбү? Демек, коррупция менен айыпталып, кармалып, кылмыш иши козголгондор уурдагандарын кайтарып эркиндикке чыгышып, темир тор артынан кутулуп кете турган болушса, анда алар андан кийинки мамлекеттик кызматтарда иштей албай, депутаттыкка талапкерликтерин кое албай тургандай болушу зарыл. Ансыз коррупционерлерге каршы жазанын мындай түрү алардын чочутпай эле кайрадан коррупциялык иштерге түртө берерин бөркүбүздөй көрөлү. Өкмөт башчы Улукбек Марипов таштандыга аралашпай азык-түлүктүн баасын четсин. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат Акыл Кемелов билдирди.
Эл биздин тамак аш, азык-түлүктүн, бензиндин баасы кымбаттап кетти. Эртең биздин жашообуз кандай болот деп жатышат. Кытай менен чек арабыз жабык турат. Товар алмашуу жүрбөй, ишкерлер банкрот болууда. Пандемияга жараша кризис менен күрөшүү боюнча өкмөттүн планы кандай? Ушул суроолорго жооп алайын десем, өкмөт укмуш иштеп жатыптыр. Премьер-министр айыл өкмөт менен акимдерди таштандыны чыгарбайсың деп зекитип жүрөт. Бүгүн таштанды тууралуу зеките турган маалбы, деди депутат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен сунуш берейин дедим элем, ушу өкмөттүк саат өткөрөлүк деп мен дагы ушу коллегабызды колдоп, себеп дегенде эл бизден суроодат. Мына азык-түлүк, тамак аш азыктар баары кымбаттап кетти. Бензин кымбаттап атат. Эртең кандай жашоо болот деп бизден суроодат. Ошого жооп алалык да. Мына Кытай менен чек арабыз жабык турат. Пандемияга караша кризистик планы кандай? Өкмөткө ушул суроолордун баарына кайрылып жооп алайын десем, өкмөт укмуш иштеп атыптыр. Өкмөттүн угалык да биз дагы. Элге жооп берелик да. Кытай менен мына товар оборот ортодон аксаңдап, канча кардарларыбыз алды банкрот болуп отурат. Ал боюнча кандай иш чара көрүп атат. Зекитип, айыл өкмөт менен байкуш акимдерди мусор чыгарбайсың деп зекитип жүрөт. Бүгүн эмне мусор тууралуу зеките турган учурбу? Өкмөт протоколдук тапшырма берип койсоңуз, өкмөттүн эмесин отчетун угалык, өкмөттүк саат өткөрөлү. Урматтуу төрага. Facebook колдонуучусу Канышай Рыспекова Эмгек партиясынан талапкер Эрмек Жакышевди элди сатып алып жатканын айтты. Анын айтымында арча бешиктен чыгып жаткан Эмгек партиясынын талапкери Руслан Жакышев бир гана админ ресурсту колдонбостон жергиликтүү элди паралап да жатыптыр. Жолугушууга келген эл көчөлөрдөгү таштанды челектердин жок экендигин айтып нааразы болушканда ушул убакка чейин алынып келинбеген челектерди бир күндө сатып келишип, таштап кетишкенин айтып жатышат деп жазды ал. Жарым жылаңач болуп алып сүмөлөк бышырган кыздар 15 күнгө камалды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда 23 мартта Өзбекстандын Үргөнч шаардык соту коомчулукта кызуу талкуу жараткан ишти карап чечим чыгарган. Соттун чыгарган чечимине ылайык кыздардын үчөөсү майда эң баштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 15 күнгө административдик камакка алынган. Видеороликтеги дагы 3 кыз майда эң баштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 9860 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Эске салсак, 21 мартта социалдык тармактарда жарым жылаңач болуп алып сүмөлөк бышырып жаткан кыздардын видеосу тараган болчу. Кийин анын Өзбекстандын Үргөнч шаарындагы Сахара түнкү клубунда иштеген кыздар экендиги аныкталган. Бул социалдык тармактарда кызуу талкууга алынгандан кийин окуя боюнча Үргөнчтүн милициясы иликтөө иштерин баштаган. Дүйнөдө мунайдын баасы дагы 20%га өсүшү мүмкүн экен айтылды. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Анын айтымында январь айынан бери Орусиядан Кыргыз мамлекетине алып келинген күйүүчү 7-10 сомго, дизель 3-2-4-8 сомго чейин кымбаттады. 11 марттан 20 мартка чейин күйүүчү май 3-4%га өстү. Дүйнөдө баалар дагы өсүп жаткандыктан кымбаттап жатат. Дүйнөлүк фонддордун дагы божомолуна таяна турган болсок, мунайдын баасы дагы 20%га чейин өсүшү божомолдонуп жатат. Биз кандай чара көрөбүз? Мунай кайра иштетүү заводун толук кандуу иштетишибиз керек. Аны менен 2.215.000 тонна мунайды иштетүү мүмкүнчүлүгү бар. Азыр Кыргыз мамлекетинде мунайды керектөөсү 1.300.000 түзөт. Биз калкты өнөр жай жана айыл чарба тармактарына баарын камсыздай алабыз, деди ал. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.